2020 жылдын 15 октябрында Бишкекке келип, Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнүн башчылыгы Төрәлиевдин жанагынын иниси кеңештин төрагасы Алмазбай Төрәлиевдин үстүнөн арыз берип кеткем да. Арыз бергенде ушу Бишкекте мени аңдышкан. Ергешев, мен сураштырсам Ергешев Санжар деген аттуу була. Анан мен Ошко барганда Оштон мени кармашып, бир ээн жерге алып барып саалашып, 10 миң сом акчамды алды, 13 миң сомдук телефонумду алып, анан сабалап, мени сүрөткө тартышып өздөрүнүн телефонунда. Дагы Актурпак айыл өкмөтүнүн башчылыгы Төрәлиевди жаза турган болсоң, эмикисинде өлөсүң, үй бүлөң менен жок кылабыз деп, анан изин суутуп кетишкенде мен ошол жерден Баткендин маршрут автобусуна отуруп, Кадамжайга барып, Кадамжайдын ооруканасында жаттым. Бирок ооруканадагы врачтар дагы жакшы караган жок да, кадиге карашты, акча сурашат экен. Анан мени 9 күн кармап, 7 күн жатты деп туруп справка берди да. Анан ошол жаткан эле күнүм Ички иштер министрлигине Роодунун Кадамжай милициясына арыз менен кайрылдым. Бирок заматта келишкен жок да. Мына бир ай болуп калды, эч кандай ошол мени урган балдарга эч кандай чара колдонушкан жок да. Сизди айыл өкмөтү сабап атат. Айыл өкмөтү мындай буйруп атат да ошо. Алар эмне туура эмес иштерди бул эле? Алар жердин астында газдарды акташ күйгүзүп 10 жылдан бери 100 жылга жеткиде газды акташ менен акташ кылып жок кылды да. Мына Урай миллионго бир 10 эсе мамлекетти көп тоногон кишилер да. Анан 4000 гектар жерди жаап жашырып отурат. Картадан биз контур менен көргөзүп бергенбиз, бирок ага көзүм ушатты барган. Мындан тышкары жердин астындагы турбаларды каалагандай казып сатышат да. Тажикстанга, Өзбекстанга. Мындан тышкары айыл өкмөтүндөгү сууну, Сок дарыясынын суун Өзбекстанга сатышат каалагандай. Кеңештин төрагасы иниси, айыл өкмөт агасы, дагы бир иниси Кадамжай районунун акими болуп иштейт да. Ошондо аким дагы отуп көргөзүп атат да. Аким дагы ошондой болуп атат да. Бүт бардыгы да. Бүт Баткен областынын укук коргоо органдарын баарын сатып алган. Мурдаракта Сооронбай Шариповичтин убагында Бишкекти сатып алган болчу да. Сооронбай Шарипович менен түз телефондо сүйлөшөт экен. Мындай мобилдик телефондо. Мындайчасы айтканда, күрүп айтканда, Кокон хандыгын түптөп алган. Кокон хандыгы бүтүндөй мамлекетти, Кыргызстанды башкарган да. Дагы айта турган нерсе, 2014-жылы эң мыкты деген наам алган да. Наам алып 3 миллион сом сыйлык алган. Бирок таза суу жок, жолдор асфальт болгон эмес, детсадтар жок, эчтеке жок да. Эл кыйналган, мал уруулук, ар кандай уруулуктар, бирөөлөрдү сабалаган, өлтүргөн фактылар дагы көп да. Өлтүрүп көмүп сап кете берет, карабайт эч. Ошондо Кадамжай районунун акими, Актурпак айыл өкмөтү анан кеңештин төрагасы. Бир тууган. Сизди колдошот. Ондан тышкары Санжар деген мени сабалаган боюнча Санжарга эч кандай чара колдонулган жок да. Мени сабалаган Төрәлиевдин заказын аткарган. Ошого чара колдонуш керек да. Азыр 4 бала да. Ошолорго эч кандай чара колдонулган жок.